Саламатсыздарбы? Эфирде Турмуш сагыктары ток-шоусу. Сиздер менен мен Кызаркан Токтосунова. Жаңы жылда жалпы үйгө амандык тилеген Турмуш сагыктары көрсөтүүсү кайрадан сиздер менен эфирде. Алдыңкы көрсөтүүдө биз Жипар Мамытова эжекебиздин жашоосун чагылдырган видеону көрүп алалы, андан ары көрсөтүүбүздү улантабыз. Мен Карасу районунда Кайрат айылы да төрөлгөмүн. 1982-жылы ушу мен ушу кичинекей кезимден эле өз ушунда урукчан болуп төрөлгөм. Анан ошо төрөлүп ошо баспай жүрдүм. 7 жашымда бастым. Анан 7 жашымда басып жүрүп, ошо кыйналып баксап жүрчүдүм да. Анан ошо басып ошо 2009-жылы ошо немеге Бишкекте операция болгом жан башыма. Анан ошентип жүрүп, анан ата-энем өтүп кетти, ошо кичине кыйналып калдым. Ата-энем өткөндөн кийин ошо эжелерим колунда, акаларым колунда жүрдүм. Анан 2014-жылы турмушка чыктым. Турмушка чыгып, ошо бир кыздуу болдук. Ошо кызым төрөгөндөн кийин кичине ооруп баса албай калдым мен. Ооруп баса албай, анан квартира жактан кыйналып, ошо күйөөм деле жумушка чыга албай, балам менен болуп калды. Турмуш сагыктары көрсөтүүсү аркылуу ар дайым карапайым элдин үнүн элге жеткизген, комузу менен билгизген биздин Идрис Айтбаев агайыбыз төкмакын келип отурат. Анда Жипар Мамытова эжекебиздин жашоосун элге, ушул эженин үнүн сиз аркылуу жалпы элге тааныштырып өтөлү. Эми Жипарадай эжекем кече күнүң ооруган, кайгырып жаткан кез эле, көрүнгөнгө жардам бер деп кайрылып жаткан кез эле. Ал күндөр бүгүн артта калды, өтүп кетти тез эле. Жаратканга миң шүгүр, Алла ыраазы болсун баарыңдан. Жашың менен карыңдан айланып гана кетейин. Алтындай Жипар эжекем, башыңдагы багыңдан. Анын айткан себебин ачыгын айтып беремин. Жакшы болду кече күн, жакшылыкка мен дагы жарчы болуп келгеним. Жакшылыкты бир аздан кыздар кандай эженин оозунан угабыз. Алаңгыча бул жерде ошого чейин өткөндө комустан ырдап турабыз. Бала кезим балалык, эскерип ырдап аналык. Буттарын баспай эжемдин 7 жашка жеткиче, башына бакыт кеткиче. Ошондой болгон эжекем баса албастан төсөктө жаткан экен кайгырып. Балам басып кетсин деп эне байкыш эк чиркин көптөрүнө кайрылып. А бирок 7 жашка жеткенде апасы байкуш билиптер, бала кезден эженин буту чыгып кеткенде. Бирок убакыт өтүп кеткенге кайраң ордуна салганы жарабайт экен ак чиркин көөдөндө калып арманы. Бүгүн таягын колго алганы, түн ичинде уктабай намазын бекем кылышкан. Боорукер жанды көргөндө жан дүйнөмдү жылыткан. Алган колдон берген кол аргачан да жакшы эле. Берүүчү колдор аргачан сооптуң издеп тапчу эле. Ал эме бүгүнкү өткөн эфирден чыгып кетирген. Акынын чыгып экирет, комустан ырдап жетилген. Алды жагым карасам, кубанып эми баратам. Элдин баары күтүштө, Жипарадай эжемде чыгат экен деп жанаттан. Андан айланайын Жипара, акырындап келели. Жипарадай эжемде ырдайынчы мен эме. Жаратканга миң шүгүр, ушул күндө буюрса жараткан белеге. Жипар эжем келсекен, калгандарым гана бир алаканча берсекен. Таягына таянып, эжекемдин аянып, өзүмчө эле баратам. Эжекемдин ырдасам, күн менен кайра таң атам. Эжекемдин ырдасам, жакыны болуп жарашам. Айланайын эжекем, өзүң үчүн өзгөчө сөз берметин терейин. Өзүңүз менен бир болуп барган жерге келейин. Эжекем менен бир болуп ынтымакта калайын. Жанаша жүрүп буюрса бийиктикке барайын. Соо издеп ушундай сооптордун анайын. Комин деп колду чапсаңар, эжем менен мен бүгүн бир жылдыз болуп жанайын. Рахмат.
ар дайым биздин элдин үнүн ушул комузуңуз аркылуу жеткирип жүрө бериңиз. Анда эжеке, сиз биздин студиябызга кош келипсиз. Жалпы ушул Идрис Айтбаев айткандай, сиздин тагдырыңыз элге кичине болсо дагы жеткиликтүү болду. Бирок албетте сиздин үнүңүздү укканга ушул жерде коноктор баардыгыбыз зарбыз. Анда ушул тагдырга кантип келип калдыңыз, ушулар тууралуу чакан өз оозуңуздан угалы. Мен ушу ооруганын 7 жашымда билинген, баскан эмесмин. Анан 7 жашымдан кийин анан ошо доктурларга көрсөткөндө жамбаштан чыгып кеткен. Анан жамбаштан чыкканда ошо атам ооруп, апам мени көрсөткөнгө каражаты жок болуп, одан кийин 8 бала менен апам калган, атам каза болуп калып, анан ошентип жүргөм, ооруп жүргөндө ошо 2009-жылы анан Бишкекке апарып көрсөткөн. Анан ошо жамбашты операция алып, пластик коюп койгон азыр. Ошондо сиз 2009-жылга чейин баспай үйдө эле жаткансыз да? Мен 7 жашымда басканмын, аксап басканмын да. Көчөгө чыккан эмес, көчөгө чыга албайт элем. Анан мугалимдер үйгө келип сабак берчү. Бирөөнүн жардамы менен чыкчумун. Мектепке дагы бара алган эмессиз? Мектепке бара алган эмесмин, үйгө келип сабак берчү. Үй бүлөңүздө канченче баласыз? Мен 6-чы. 6-чы. Ошол жесирликтин айынан, жетишпеген жашоонун айынан, демек сизде ошол 7 жашка чейин дагы ошол бутуңуздун чыгып кеткенин билген эмессиздер да? Ошо 7 жашымда басканымда анан врачтарга көрсөткөндө чыгып кеткен. Анан кичине каражат жактан кыйналганбыз да, апам 8 бала менен калган, бардыгыбыз кичинекей элек. Анан ошо бардыгыбыз чоңойгондон кийин анан ошо кичине Бишкекке апарып көрсөткөн да. Мына ошол 7 жашка чейин апаңыз дагы билбей калган. Жок, билген эмес. Чыгып кеткен. Эмне үчүн баспай жатат деген дагы бул атайын ошол каражаттын жетишсиздигинен улам. Каражаттын жетиштиги болгон да. Анан ошол 7 жашка чейин, урматтуу коноктор, чындыгында кичинекей балаңы дагы бир басып кеткенге чейинки караган дагы бул өзүнчө бир өтө оор түйүшүк да. Ал эми 7 жашка чейин сиздин энеңиз баатыр эне. Ушундай энекелерибиз Акчоолукчан, Балпайып элечектер менен олтурган энекелер, сиздерге биз таазим айтабыз. Эжеке, ушул кийин анан кантип турмушка чыктыңыз? Бул операцияңыз кандай ийгиликтүү болдубу? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Мен ошо апам 2009-жылы ошо Бишкекке апарып операция кылган. Бирок жыйынтыгы чыккан эместе таякта басып калдым. Таякта басып одан кийин апам 2013-жылы каза болуп калды. Анан мен эжелерим колунда калдым. Анан апам каза болгондон 1 жылдан кийин 2009-жылы турмушка чыктым. Жолдошуңуздун учурдагы абалы кандай? Жолдошумдун учуру жакшы, ден соолугу жакшы. Өзү ыраазы болуп? Өзү ыраазы болуп. Мына ушундай агаларыбыз дагы жок эмес. Мындай агаларыбызга албетте Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуулукта жашасын деген жакшы ниеттер менен ошол жерде эксперттер отурат, сиздерде сөз. Аудиторияга өз суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бул эже сиз айтсаңыз, ошол жолдошуңузга турмушка чыктыңыз, анан үйлүү болдуңуздарбы, же ушул батирде жашадыңыздарбы? Жашоодо азыркы абалыңыздар кандай? Ушу кызымды төрөгөндөн кийин боюнда болгондон кийин врачтар төрөбө дешти. Сага төрөгөнгө болбойт, баспай каласың деди. Анан баспай каласың деп кызым төрөгөндөн кийин бирок баспай калдым, кыйналыпчы, ооруп калдым. Анан күйөөм жумушка чыга албай ошо бала менен болуп калды, мени карап, баламы карап, анан батирлерде отуруп кыйналып калдык үйдө. Анан эжелерим колунда жүрдү мен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салып өтсөк, Жыпар Мамытова эжекебиз Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кайрат айылынын тургуну. Эжеке азыр 2 баланын энеси. Жалпы өз суроолоруңуздарды берип өтсөңүздөр болот. Сен кызым, ошол Умай эненин экинчи апасы, ыйык апа экенсиң кызым. Сенин ушул турган абалыңды көрүп, кызым, мен аябай сыймыктанып атам. Менин апа болгонума дагы да, кызым, мен сага айта турган кебим да, суроом бар. Сен ушул мезгилде ушул даражага келген, ушул убакка келгенге чейин аябай кыйналсаң керек, Батирден батирге көчүп жүрсөң керек. Ошондо сага бир кол сунган мамлекет жаатынан, жергиликтүү, сени мен билем, Жош айыл өкмөтүнө карайсың, кызым. Ошол өкмөт жаатынан, социалдык камсыздоо жаатынан сага жардам болду беле, кызым? Жок, жардам болгон эмес, көп жерлерге кайрылганмын. Мен ушу Ош мэриясына барганмын, ушу жер боюнча, анан үй боюнча, мына группаларга үй берет дегенде барсам 2 жолу бардым, бирок кагып беришти чоңдор. Сага үй жок, биз ипотекага беребиз үйдү деди.
Анан одон кийин жерге кайрылдым. Жерге кайрылсам азыр жер жок, биз өзүбүз чалабыз, звонок кылабыз, номериңди таштап кет, бирок мен күттүм, чалуулар болгон жок. Эми сага мындай суроо да кызым. Сен ошо 7 жашка чейин баспай калган мезгилиңде үйдөгү оор турмуштардан болуш керек. Менин түшүнүгүмдө сен ошол убакта деле кайрылсаңыздар эми ал жашоонун нугу, бул сабак бизге жалган дүнүйөнүн. Ошондо кайрылсаң жакшы болмок экен дейм, бирок ошол убактарда сиздердин жашооңуздарга бир салым кошкон, бир колун сунган инсандар болбоду беле деп мага бир ушул көйгөй келип атат. Эчтеке эмес эми кызым, мындан кийинки жашооңуздарда ийгиликтүү болор. Анан сага мындай бир коом жагынан, мен өзүм төрайымга айтып атпайм, коом жагынан сага бир коомдук же болбосо башка уюм, прон, мына кайрымдуулук коомдук балдарыбыз бар эми биздин. Ошондой нерселерге сизге кол сунбадыбы эч ким? Жок, ондой жерлерге кайрылган эмес. Бул маалда атам катуу ооруп калганда, апам ошол менен болуп калган. Атам мененчи саламатсыздарбы аудитория? Жана Жубара сиңдим, сага бир мындай суроо бергим келип атат да, ошо үй бүлөң жөнүндө маалымат уккум келип атат. Мына бир туугандарың жөнүндөчү, ошол жөнүндө кыскача айтып берсең. Биз 8 бир тууганбыз. 6 кыз, 2 уулбуз биз. Ар бир чындыгында үй бүлө кургандан кийин ар бири өзү менен кетет да. Азыр чындыгында бир туугандардын деле бири-бирине болгон жарыгы тийбей калган заман. Себеби тарткылык, алган айлыктары өзүнөн ашынбайт, бул эжеге үй салып берип коеюн, же болбосо үй бүлөсүн багып коеюн десе. Сиздерден суроолор болсо бере бериңиздер. Толук маалымат берилбегендир. Диагноз коюлганбы? Диагнозду көрсөткөндө врачтар билбей койушкан экен. Жо, мен айтайын деген бул ДСП деген неме бар да? ДСП. Андан чыгарып, мына сиздер азыр ошону караганда мында сынып калды, чыгып кетти деген ошол сөздөр болуп атат да. Кандай болгон, кайсы жеринен сынган, билбей калган. Чыгып эле калганбы? Анык чыккан болгонбу? Жан башынан чыгып калган, Мен ошо эгер мына ДСП деген диагноз менен боло турган болсо, өзү мамлекеттик ошо кайрымдуулук өнөмөсүндө өзүнүн ошондой программасы бар да, бул автоматически өзү ишке түшөт да. Анан мен ошону аныктап алайын дегеним. Анан мен ошо таң калып атам, чынын айтканда, мына эже айткандан кийин таң калып атам. Мына жош айыл өкмөтү. Бул жердин ээси да бул. Ал жерде ким башчы болот, ким башчы болбойт. Ал жерде өзүнүн мен ушул кайрылып эле кетким келип атат. Турмуш сабактары ошо телекөрсөтүүсүнө чоң рахмат. Ошо бирге иштешип атабыз. Мен ошо кыргыз элинин мээримдүүлүгү жөнүндө көп ырдайбыз, көп сүйлөйбүз. Ошон эсебинен көңүлүбүз көтөрүлүп, патриоттук кылабыз, туурабы? Ошонун ичинде ушул элибиздин арасында, ушул чоңдордун арасында ушундай нерсени көрүп туруп, угуп туруп, ушул болбоду дегенде ушу 5 сотук жер ажыратып бере албай калганына мен уят эле деп айткым келип атат да. Саламатсыздарбы? Сиз жана айтып атпадыңызбы биринчиден, Ош шаарына келсем, үй бербеди депчи. Бул эми мыйзам ченемдүү нерсе. Себеби Ош шаарынын тургундарына берилет да. Алар берген болсо үйдү алар да жооп берип калышы мүмкүн да. Себеби мыйзамда ушундай каралган, токтомдор ушундай чыккан да өкмөттөн. Анан бизге Ош шаарында мына өткөн жылы Кытай республикасынан бизге жардам катары үй салып берген, 60 пәтерлүү болуш керек. Ошону биз Ош шаарынын майыптарына бергенбиз. Өткөн жылычы 60 үй бүлө үйлүү жайлуу болгон да. Анан эми жанагы чек боюнча келсек, билбейм, азыр мен оюмча, мен билбегенден анык айта албайм. Бирок трансформация болбой атат көп жерлерде чек. Ошол себеп болушу мүмкүн, эми ар кандай себеп болушу мүмкүн. Анан райондун өзүнүн социалдык жактан коргоо деген бөлүмү болот. Ошого кайрылдыңыз белесиз? Мен ошо ата-энем бармалда, мен Кара Сууда жашаганымда, одон кийин ата-энем көзү өткөндөн кийин мен Ошто эжемин колунда болдум. Эжемин учетуна турганмын мен. Учетуна туруп, анан кийин мен ушул неме үй боюнча барганда бирок кабыл албай коюшту. Жерден дагы мен учетту Ошко койгонмун. Сиз учетуңуз Ош шаарында болчу. Ош шаарында болчу. Мен апам көз өткөндө мен эжемин колунда калганмын да. Кайсы жылдан бери Ош шаарында учетто турдуңуз? Мен 2013 жылдан бери Ош шаарында. 10 жылдан бери Ош шаарында турдуңуз. Ошо малда азыр деле Ош шаарында учетуңуз? Жок, азыр мен Ош Араванга койдум. Кайсы жыл чыгып кеттиңиз Ош шаарынан? Ош шаарынан былтыр чыгып кеттим. Былтыр чыгып кеттиңиз беле? 2017. Буну тактап көрүш керек анда болбосо. Ош шаарында
госдирекция жанагы 2010 жылкы окуядан кийин дагы бир үй салынган атайын майыптар үчүнчү, ал дагы берилген. Мен ал жерде билишимче бүт эле майыптар. Анан өткөн жылкы салынган үйлөр боюнча бир аз сөздөр бар. Азыр эми аны тергөө иштери аягына чыкмайса бир нерсе айтыш кыйын да. Эгерде биз бул карындашымда окуясын тактап көрөлү, эгер анан айта алабыз да бир нерсе. Мен акча кетирип, мен көп жерлерге документ турлаттым да. Документ турлатып алып барам, бир айдан кийин кел дейт, барам, бирок документим чыкпай калат. Ону дагы акча кетирип дагы барам, жок, чыкпай калат. Ошентип барсам, жок бул. Сен эмне бу жерге учетко атайы үй алганы турдуңбу деп ошентип калып бергендер болгон да. Биздин аткаминерлерибиздин жүрөгүндө кайдыгерлик, мээримдүүлүктөн, боорукерликтен, кайрымдуулуктан сырткары бир кайдыгерлик деген бир апаат бар, ошол орноп алган деп ойлойм да. Анан ойлошот го. Өмүр бою ушундай май талкан үстүндө жашайбыз деп. Мына ушул туура эмес ой жүгүртүү бүгүнкү бийликке көпкөндүк, баягы ошол өмүр бою ушу бийликте кала тургандай бир сезимде жашагандык, ушундай бир булардын баягы жогоруда бийликте отургандардын көбүнүн жүрөгүнө муз ташка айландырып койгондой сезилет да. Себеби биздин аялдар конгрессине дагы бир жылда бир 30-40тан ашык аялдар кайрылышат. Алардын ичинен көпчүлүгү майыптар да. Мына ушул майыптар дагы ошол мэрияга барып, анан райондорго барып, ошол жерден баягы дакки жеп деп коет го бизде кыргызча айтканда. Аябай көңүлү калып, үмүтү үзүлгөндө анан кийин бизге келип ушундай кайрылуулар болуп атат да. Ошондуктан мен ойлоймун, мыйзам бар. Аялуу үй бүлөлөргө, майып үй бүлөлөргө, майып адамдарга биринчи иретте жардам берилиш керек деген мыйзамдар жазылып турат. Эми ошол мыйзамдар сөзсүз аткарылыш керек деп ойлойм да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мурда Осман империясында Молла Фенари деген бир казы өткөн. Ал ушундай адилеттүү казы болгон. Ошол казынын ушунда бир киши бир адамдан ат сатып алат. Сатып алган атын үйүнө алып келип караса, оорукчан экен. Ушул ат өлүп калбасын, кайра апарайын деп кайра алып кетип баратып ойлонот. Кой, азыр алып барсам, саткан адам мага бербей койсо акчаны эмне кылам? Кой, андан көрө казыга барайын деп Молла Фенаринин үйүнө казыга барат. Казыга барса, казы иш ордунда жок. Эмне кылам деп мейли уже кеч кирип кетти, мен эртең барайын бир жол деп үйүнө алып келет, бирок ошол түнү сатып алган ат өлүп калат. Болор иш болуп бүттү эми деп, бирок канча да ичимде арманым калып кетпесин, Молла Фенари казыга айтып коеюн деп казыга барат. Эртеси казыга келип, Молла Фенари, менде ушундай болду деп болгон окуяны бардыгын төкпөй чачпай айтып берет. Ошондо Молла Фенари айтат, мейли, болор иш болуп бүттүр, мен сизден кечирим сурайм, өлгөн атыңыздын акчасын мен төлөп берейин деп төлөйт. Ошондо таң калат, Молла Фенари, сенин айыбың жок, сенин күнөөң жок. Атты сенден сатып алган жокмун. Мен бөлөктөн сатып алдым. Молла Фенаринин сөзүн караңыз. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. Молла Фенари ушу сөздү айтат. Эгерде мен кече сен келгениңде, мен иш ордумда болгонумда, атыңды мен сен менен жетелеп барып, сенин атыңдын акчасын алып бермекмин. Мен иш ордумда болбогонум үчүн мен күнөөмдү мойнума алайын да, сенин атыңдын акчасын мен төлөп берейин деп төлөп бердим дейт. Ошондон бийлик өкүлдөрү, жалпыңыздарга кайрыларым. Бүгүн мен могу кайрымдуулук акчалардын баарына катышып жүрөм, бирин да калдырбай жүрөм. Facebook, Instagram башканын бардыгын карайсыздар. YouTube'га башка кирбеңиз. Бүтүн негатив маалыматтар. Негатив маалыматтын жарымы өлдү, тебелеп кетти, атып кетти, зына кылды десе, негатив маалыматтын жарымы моно-моного муктаж, моно-моно майып, моно-моно боору, моно-моно өпкөсү, моно-моно боорунан операция, өпкөсүнөн операция, Индияга муктаж деген маалыматтын бардыгы жаңылык баракчасында толуп отурат. Же бийлик өкүлдөрү эмне сиздер жаңылыктарга кирбейсиздерби? Же сиздер эмне чет өлкөгө башкага барып келгенде моно майыптарды? Мен таң калам, бийлик өкүлдөрүнө баарына суранарым. Жаңы жыл майрамына паланча миллион деп короттуңуз. Сиз жаңы жыл майрамына паланча миллион деп коротуп байрамдап аткан кезде, ошол эле сиздин айыл өкмөтүңүздө бечара кыйналган муктаждар жардам колун сунуп отурат, а сиз асманга салют атып отурасыз ошол жерде. Ошондон мен жалпы бийлик өкүлдөрүнө, сиз эл тарабынан шайлансаңыз, анда эл үчүн кызмат кылыңыз, болбосо местаңыздан жылыңыз дегим келет. Орой да болсо айтайын, копол да болсо айтайын. Бирок бүгүн Индиядан толгон токой студенттердин бардыгы Кыргызстанда окуп атат, бирок Кыргызстандан толгон токой инсандар кыйналып Индияга барып атат. Эмне үчүн ушуну мамлекеттик деңгээлде саламаттык сактоо министрлиги болбосо бир бүтүн чоң бир бийлик өз колуна жоопкерчилик албайт. Барыңыз Ош базарга барыңыз, барыңыз Бишкек Дордой базарга барыңыз, барыңыз кайсы базарларга барбаңыз, жардам бериңиз деп плакатын көтөрүп бакырып аткан адамдын баарын көрүп отурасыз. Көрө туруп көрмөксөнгө алып, көрө туруп көргө айланып калган бийлик өкүлүнүн эмне кереги бар дегим келет кээде.
Ошондуктан урматтуу бийлик өкүлдөрү, бүгүн карапайым элге карапайым эл гана жардам берип атат. Мамлекет жардам бере албай атабыз. Эң туура айтасыз. Ошол Индия мамлекетине барып пересадка жолу менен операция жасатуу үчүн 18 жаштагы баласын ушул боор ооруп аткандыгы үчүн ысык көлдөн биздин агабыз келип отурат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз журтум. Мен Ысык көлдөн Тоң районунан болом. Уулум Касым Акунов Жакыпхан 2000 жылкы 18 жашта. 18 жылдан бери Алия Коккос тартым менен жабыркап келет. Кыргызстанда бир жолу, Россия мамлекетинде Нижний Новгород шаарында 2 жолу операция болду. Бирок эч кандай жардам болбой, азыр Индияга барып боорун алмаштырууга муктажбыз. Анан ушу жалпы баарыңардан жардам сурайм. Кыргыз калкымдан жардам сурайм. Силердин ар бир сомуңар биздин үй бүлөгө кубаныч, балама өмүр шамын жагат. Ушу бизге кайдыгер карабай жардам бериңиздер дейм. Анан ушундай нерсени ушу биздин башыбызга түшкөн сыноону эч бир ата энеге, эч бир балага каалабайт элем. Мындай болбосун. Анан ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушул элибизден чыккан бизге окшогон адамдарга үмүт шамын жагып, жардам берип, колун сунуп, кайратын айтып турган ушу Азамат Байматов инибизге чоң ыраазычылык билдирем. Азыр Азамат иним кыргыз элинде бизге окшоп жардамга муктаж адамдар бийликтен эмес, өкмөттөн эмес, жалгыз өзүңдөн мындай жөлөк издеп, өзүңдөн жардам күтүп турат. Сенин ишиңе ийгилик. Бизге окшогондорго жардам берип жүрө бериңиз. Чоң элге чоң көпүрө болуп берип турган кыргыздын эң атына заты жарашкан Азамат агай Бишкектен келип отурасыз. Куш келипсиз биздин студиябызга. Айтсаңыз, ушул боор оору боюнча ушундай энелердин көз жашын, бир кубанычтын көз жашына айлантып жүрөсүз. Элге көпүрө болуп берүү, ушул карапайым элдер ушул чет жерде иштеп жүрүп, ушул карапайым эл Идрис агай айткандай, бири-бирибизге гана жардам берип гана жашоо уланып келе жатат да. Боор оорусу тууралуу ушул агайларга дагы кайсы канчалаган эжелерди, канчалаган энелерди алып барып келип жатасыз. Ушулар тууралуу, деги эле дагы бир жеңилдетүү тууралуу элге сүйүнчүлөрүңүз болсо тең бөлүшөтүңүз. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, агалар, амансыздарбы апалар. Мына биз бүгүнкү күндө ушул эң өкүнүчтүү көрүнүш, мына Идрис айткандай, өз мекенибизде колуна коробкасын кармап кайыр тилеген кыргызды көргөндө жүрөк тилинет, ушунчалык жүрөк тилинет. Анан ошон үчүн ушул боор оорусу боюнча бөйрөк маселесинде мына көптөгөн биздин мекендештерибиз, замандаштарыбыз жабыркап келет. Бирок алардын үнү мына азыр өзүңүздөр айтып аткандай, ошол жогору жактагы биздин аталарыбызга жетпей аткандыгы, ошолордун айланасында чоң адамдардын колунан чоң иш келет. Бирок ошол чоң иштерди бүтүрө албаган биз аталарыбызга мындай бир армандуу кайрылууларыбыз бар. Анткени ошол ата журтун кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деген. Ошо чагылгандай уулдары убагында болгон экен. Бирок эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин бийликте отурган аталарыбыз чагылганга айлана албайбы, же бүгүн эмне үчүн эл үчүн күйө албайбы деген суроолор биз жаштарда туулат да. Ошон үчүн мындан баарыбызга эле маалым, мындан бир 5 жыл мурда эле артка түрө турган болсок, көчөдө лөлүлөр жүргөндүгүн көрчүк. Ошол кайыр тилеп жүргөндө көрүп алып туруп, мейличи деп берип койгон учурлары болгон. Бооруна ошол башка улут болсо да бооруна кысып, жакшылык кылып келген айкөл кыргыздын уулдарыбыз. Ошол эле сыгандар жүрүп, ушундай бир көрүнүштөр болгон. Бирок эң өкүнүчтүүсү өз өлкөбүздө, өз мекенибизде, өзүнүн заман ошол мекендешинин жанында туруп, көчөдө кыйын күн башына түшүп турганда жардамы берилбей, өкмөт тараптан кандайдыр бир колдоолор болбогондуктан өзүбүздүн замандаштарыбыз көчөдө коробкасын көтөрүп, мечиттердин алдында отурган кыргыздарды көргөндө кайыр тилеп, ыйлап, эгер жардам бербей койсоңор баламан айрылып калам, бергилечи деп, ушундай көрүнүштөр көп кездешип келет. Бирок ушул көрүнүштөрдү көрүп туруп биз үйдө отура албастан, тамак оозубуздан өтпөстөн, ушул байке сиз ыйлабаңыз деп көз жашын сүртүп, ушундай иштерди жасоону туура көрүп, ортодо бир татыктуу көпүрө болсо экен дедик. Анан мына бүгүнкү күндө ошол Индия өлкөсүндө да барып атканыбыз бул аргасыздан. Эгер ошол аталарыбыз ушул өзүбүздүн өлкөбүздө ушундай нерсени жасап койгон болсо, уюштуруп койсо, анда биз 30 000, 26 000 доллар деген акчаларды алып барып, ошол Индиянын экономикасын көтөрүп берип атабыз. Ошол авиакомпанияларга биз канчалаган каражат коротуп атабыз.
мына ушундай сыяктуу көрүнүштөрдү ойлонуп эсебин чыгарып келсек өтө чоңдогон акчалар кетет экен. Эми ошону эгерде биздин эле мамлекетибизде ошол нерселер болгондо, анда кичине болсо дагы ошол $15.000 айланасында каражат кетет экен. Ошол иштер каралганда абдан жакшы болмок. Анан эми мен айтайын дегеним, ошол Кудай буйруса убагында Чолпонбай атабыз мисалы бизге чоң үлгү болуп берген. Төшүн эл үчүн зотко тоскон. Бу деген эртеңки келечекке алар жол көрсөтүп билген. Жанын курмандыкка берген. Жанын курмандыкка берип да болсо аталарыбыз өлкөбүздү сактап калып келген. Бирок ошондой аталарыбыздын бүгүнкү күндө катарын толуктабагандыгы же алардан улуу муундан ортоңку муун сабак ала албай калганбы, мен ошого түшүнбөй келебиз. Ошон үчүн жалпы ошол бийлик өкүлдөрүндөгү мен аталарыбызга да айтар элем, ошол эл кайрылгандай эле кайрылуум бар менин дагы. Келиңиздер. Жүрөктү муус кылып тоңдуруп, ушу кайдыгер карап олтуруп, көздү май басып, акылыңыздарды да май басып турган учурда сиздер жашап жатасыздар. Бирок бүгүн биздин туура эмес кылган ушу кесепеттен эртең уулдарыбыз, балким урпагыңыз кыйналып жүрбөсүн. Ошон үчүн карайлап турган калкка жардам берүү бүгүн өтө зарыл болуп турат. Ошондуктан мына азыр дагы 15-17-синде дагы 5-6 мекендешибизди $26.000 колдордун акчасын тыйындап чогултуп уштап, мына 17-синде учат турган болуп отурабыз. Бул аргасыздын кадамдары да. Ошондуктан мен жөн гана кайдыгерликтен мындай бир кайтып, кайрымдуулукка бир мекенибиз үчүн өлкөңдүн өнүгүүсүн кааласаң өзүңдөн башта деген. Келиңиздер, өзүбүздөн баштайлы, колубуздан келишинчелик. Рахмат. Кайрымдуулук кайтып келчү жакшылык дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы ушундай жакшылык кылууга шашалы, ашыгалы, жазгүл эжекедей биздин эжекебиз кайрылган, муну Жыпар эжекебиз кайрылып турат. Ушундай эжекелерибиздин көз жашын кубанычтын көз жашына айлантууга сиз менен биз аракет кылалы. Кайра темабызга кайтып келели. Жыпар эжекенин ушул үй салып берүүдө сиз биринчи алгач кантип кайрылдыңыз ушул кайрымдуулук фондко? Ар жерге бардыңыз, эч жерден жыйынтык болбоду. Ушулар тууралуу айтып өтсөңүз эже. Мен кайрылганым Азаматты мен ютубтан көргөм, анан ютубтан көрүп, анан номерин алып чалгам, Азаматка чалып, кандай жардам керек дегенде мен үйүм жок деген, ушу үй жактан кыйналтам десем жардам беребиз эже деген. Анан мен өзүмүн жашоо турмушуму анан Азаматка видео кылып тартып жөнөткөм да. Тартып жөнөткөндөн кийин эле 4 күндөн кийин Азамат мага жакшы кабар айтып звонок кылган. Ошо Арабан айылындагы Ахмат деген кендешибиз жер бере турган болду деп мени сүйүндүргөн. Анан Азамат Бишкектен келип, анан ушу бул кызыл документ кылып мага жерин беришти. Чындыгында дал ушундай үйлөрдү 20 үй салганыңыздар тууралуу биздин маалыматыбыз бар. Ал эми азыр кайра эле сизге сөз бербестен биз жер берген агадан баштайлычы. Азыр чындыгында жерин бир метр кошунан кирип кетсе эпти тополоң болот да. Ал эми бул өзүнүн жеринен килтейтип жерди бөлүп берип, бул кандай оюңузга келди? Ким кайрылды? Деги биринчи берип атканда ичиңиз атыштыбы же жөн эле берип койсо боло берет бекен? Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Эми бул сезим өтө өзүм дагы толкунданып атам. Бул нерсе Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бул жер беришибизден максат бул жөндөн жөн бир адамга жер берүү да өтө кыйын, туура айтасыз. Азамат ака бизге Москва шаарына барып жолугуп калдык. Биз Москва шаарынан башталган бул нерсени. Ошол Москва шаарында барып сүйлөшүүлөр болгон. Анан биз ошондо Азамат байке менен жолугуп, биз эгерде Ош областынан кимдир бирөө жерге муктаж болсо, биз өзүбүздүн жерибизден бөлүп кызыл документин бүтүрүп беребиз деп бул жака айтканбыз. Анан ошодон көп өтпөй эле бизге Азамат ака өзү кайрылып калды. Ушундай Ош шаарында жерге муктаж бир адам бар экен. Андан мурун Жыпар эже экөө сүйлөшкөн экен. Кийин анан Азамат ака мага айткандан кийин анан мен өз көзүм менен барып Жыпар эженин турмушу менен мен тааныштым. Таанышып, эми жаш балам менен общежитияда экен, бир комната экен, бир комната элес билем эсимден чыкты былтыр. Анан кайрылып барып көрүп, эми общежитияны кандай деңгээлде экенин билесиздер, жашагандар билет, студенттер билет. Анан жөн баягы атка минелер аны билбейт. Анан бизге окшогондор билет. Барсам дуал, башка эчтеке жок, сыз. Анан баардык нерсе кыйын, жашоо кыйын. Анан жаш балам менен суук жерди анан көрүп мен аябай ичим ооруду. Ичим ооруп анан
карап туруп анан мен ачык сүйлөгөн жакшы, анан Жыпар эжеге айттым мен ошондо. Жыпар эже, Араван районунун Кермет айыл өкмөтүнүн Гүлбар айылынын бирлик участкасынан бизде жер бар. Ак Бура суусу эки жагынан агып турат. Суудан кыйналбайсыз, сулуу жер, барып көрүң, жакса биз сизге ошол жерге Азамат ака менен байланышып, үйүңүздү дагы, жериңизди дагы бардыгын бүтүрүп беребиз деп мен өзүнө сунуш кылдым. Себеби бир жашай турган эже, Жыпар эже да, себеби мунун деле немесин билиш керек. Анан кокуй деп, анан эртең күнү мындай болду деген сөздөр болбосун деп ачыгын сүйлөштүк, бирок Жыпар эжеге барып жерди көрсөттүк. Жакты деди. Ошон менен анан биз жерди бир туугандарыбыз үчүн Мирзаевдер үлөсү бердик. Сизде кандай сезим болду эже? Чын эле ишендиңизби? Бир ишенип, бир ишенбегенмин, бирокчу анан кийин барып документти колума тапшырганда анан ишенип, сүйүнгөм. Анан Азамат үй салып берем дегенде эле салабы салбайбы деген ойлор болгон мендечи. Мен чоңдордо айрылгам дейм, олор чоңдор жардам бербей атат, анан карапайым жардам берели деген ой болгон, бирок Кудайга шүгүр. Азыр балдарыңыз менен жылуу жумшак үйдө отурганыңызды урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз дагы көрүп койсун. Биз алдыңкы видеодо Жыпар эже балдары менен ошол үйдү кандай кылып алып отургандыгын көрүп алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бизге келген коноктор, Опол тоодо эмгек кылган. Ошол алайда бир жер титиреп 17-18 үйдү салган бизде дагы бир агабыз бар. Калмамат Анапияев агайыбыз отурат. Элге кайрымдуулук кылуу бул сенин дүнүйөңдүн ашып атканынан эмес, ушул жүрөгүңдүн ачышып атканынан болот экен. Эгерде ушул биздин кыргыз элибиз эч нерсеге муктаж болбой жашаса, баарыбыз сүйүнөт экенбиз, кубанат экенбиз. Ушул Чоңалайда жер титирөө болгондо бизде бир айыл, мен өзүм Чоңалайдын кулуну болом, бир айыл өкмөттүн ушул 1000 үй болсо, ошонун 90% жараксыз болуп калган да. Былтыр бул 2017-жылкы болгон иш. Анан барып мен өз көзүм менен көрүп, кыдырып, ошол айыл өкмөттө 5 айыл бар эле, 5 айылдан анан мен айыл өкмөт башчысына аксакалдарды чогултуп айттым. Мен эми ушул ар бир айылга 2ден үйгө жардам берейин. Калганын өкмөт бар, губернатор бар, айыл өкмөт бар, аким бар, жардам берсин, эл бар, эл карап турбайт. Деп ошол 5 айылга барсам, 5 айылга 2ден үйгө жардам берейин деп барсам, дагы колунда жоктордон 3-өө кошулуп кетти. Ошону мен 13 үйгө жардам берип, азыр бүгүнкү күндө 13 тең жашап атышат, үйлөрүн бүтүрүп алган. Ушул 17-жылы күзгө калбай баары бүтүрүп кирип алышкан. Бул инимден кийин аябай баарыбыз чындыгында сезимдер менен олтурсак керек. Ар бир инсан алдына максат коет да. Ошол максатка жетүү үчүн эч убакта артка чегинбеш керек. Мына ошолордун бири бүгүнкү биздин сиңдибиз Жыпар отурат. Ошо менен эле мына Алай элинин уулдары үйгө ээ болуп отурушат. Анткени мен да ошол жер тиреген учурда Гүлчөдөн баштап Чоңалайга чейин, Гүлчөдөн баштап Калын көлгө чейин ар бир айыл өкмөтүнө барып психологиялык жардам берип жүрдүк да. Чындыгында өтө мындай элди араласаң билет экенсиң элдеги кыйынчылыкты, элдин жашоосун, элдин багы муктаждыктарын. Биздин чоңдор, биздин атка минелердин баардыгы жылуу жерде, жылуу столдо отурушат дагы, элдердин кандай жашаган эмесин билишпейт да, шартын. Элди аралаңыздар, элди көрүңүздөр. Элдердин жашоосу менен жакындан тааныш болгондо гана сиздерде дагы туюулар, сиздерде дагы сезимдер козголот деген ойдомун. Бай манап бир устага үй салдырат. Үй салып бүткөндөн кийин, аябай кооз үй салып бүткөндөн кийин устага келип, үйдү карап рахмат айтып, ушул үйдүн каршысында дагы 10 соток жер бар. Ошол жерге ушул үйдүн копиясын сал дейт да. Айлыгын бербей аткан жанагы уста таң калат да, ачуусу келип, бай болсо толгон үй бар, дагы үйдү эмне кылат, мына үйдө жашай бербей деп ачуусу келип, ачуусун ичине жутуп, кайра ошол үйдүн копиясын салат, бирок экинчи үйдүн көчүрмөсүн ичкери жактарын эптемей кылып бүтүрөт. Бүтүргөндөн кийин байды чакырып, алыңыз дейт, үйдү көрүңүз дейт. Бай эки үйдү көрүп, тамсанып карап, сүйүп, баягы устанын ичинде ушул эптемей үйдүн ката кемсин көрүп калбаса экен деп титиреп отурат да. Ошол кезде бай устага рахмат деп желкесинен таптап, экинчи үйдү атайын салдырдым. Мына үйдүн ачкычы сага менден белек болсун деп берип салат.
ошо кезде уста өкүнүп калат, атаң көрө, мен билбептирмин. Эгерде экинчи үйдүн мага экенин билгенимде, мен экинчи үйдү биринчи үйдөн да жакшыраак жасайт элем дейт да. Анысыңары биз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бу дүйнөдө кала турган, бу дүйнөдө жашай турган үйүбүзгө аябай көңүл буруп, бирок акыретте бара турган үйүбүздү унутуп калып атабыз да. Ошондуктан жалпы телекөрүүчүлөргө айтарым, бүгүн мына бул дүйнөдө муктаждарга салган үйлөрдүн бардыгы жаннатта эселеп ушул салган ээлерин күтүп отурат буюрса. Ошондуктан ылайым азыркы кылган кайрымдуулукту Кудай таалам жаннат менен эселеп кайтарган болсун. Ал эми биз жана айттык, муктаждарды көргөн кезде мен аябай көп иш-чараларга катышып жүрөм, аябай көп чиновниктердин жанында жүрүп калам. Кээде ушундай бир учурларга туш келдим. Баягы чиновник ишканадан жолугушуу өткөргөн же башка мекемеден чыккан кезде босогодо эшикте колуна кагазын кармап кайрымдуу болгон муктаждарды тиги чиновникке жеткирбей телохранительдери коргоп наракка түртүп атканын көрдүм да. Мен ошол кезде ойлондум. Атаң көрө дүнүйө, муктаж байманавдын аркасынан чуркап жүрөт. А бирок чындыгында байлар муктаж байларга эмес, байлар муктажга муктаж экендигин унутуп калдык. Анткени байлар берген садакасын муктаждар албай койсо, ана байлыгы менен тозоктун отуна күйүп кетет. Ошондуктан мен айтар элем, Кыргызстан өлкөбүздө муктаж байлардын артынан эмес, колунда бар байманавтар муктаждардын аркасынан чуркап жүргөн заман Кыргызстаныбызга келсин дегим келет. Урматтуу коноктор, биздин дагы бир белгилеп кетүүчү эжекебиз бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиз. Ар дайым филармонияга барсак эшик ачык. Ушундай бир марафондорду өткөрөбүз эжеке. Марафонго филармонияны бериңиз, макул бекер. Музыкантынан бери берет, бардыгын ушул кайрымдуулук деген нерсеге, мисалы мен барсам башкаларды билбейм, ар дайым эжеке колунан келген жардам берет. Мына Ысык көлдөн келген агага дагы эжеке өзү сунуш кылып, өзү жардамын берип жүрөт. Идристин айткан сөздөрүнө толук кошуламын. Мына калмаматинибиз жасаган иштерди жасаш ар бир бизнесмендин, ар бир колунда бар адамдардын милдети болуш керек да бул. Кудайда деле айтылган, илгери эле атам мен айтчу да, идиш турабы балам, идиштин дагы садакасын бериш керек. Төшөгүң салынбай элге жыйылып турабы, анда садакасын бериш керек десе, жаш кезде түшүнгөн эмесмин да. Мына бара-бара көсөм болуп, бара-бара жашыбыз өткөн сайын, мына ушул нерселер биздин жүрөгүбүзгө жакын болуп, кол сунуп, жардам сурап келгендерге ар дайым ушул колубуздан келген жардамды берип отурабыз. Кечинде тияктан келгенден кийин чоң алайлык Мургапты, көзү теги чоң алайлык болот экен, Мургаптык көптөн бери менден келип жардам алып жүргөн кызыбыз дагы келиптир да. Жакында уулу каза болуп калган. Өзү дагы баягы кандай десем, жанагы Аманбай айткандай оорукчаныраак да. Анан кайра ошого колумдан келишинче баягы сумкамды ачып бере турганымды берип жөнөттүм да. Мен өзүм да ошондоймун да, баягы жардам сурап бирөө турса, эч мен өзүмдү кармай албаймын да. Бул эми бардыгыбыздын жүрөгүбүздө ушул сезим жашаш керек деп ойлойм да. Улуу болобузбу, кичүү болобузбу, атактуу болобузбу, даңктуу болобузбу, бай болобузбу, миллионер болобузбу, бардык нерсе ушул жүрөгүбүздө жашаш керек. Биз тапканыбызды да Кудай берип атабы, демек Кудайдын акысын беришибиз керек. Бул Кудайдын акысы деген ушул соопчулук болот, ушул кайрымдуулук болот менин оюмча. Ошондуктан бүт ушул бүгүнкү телевизорду көрүп отурган бардык жарандардын баарын айтып кетет элем, ушу көптү күрсө көл болот дейт. Бир сом болсо да чогултуп туруп, мына бүгүнкү күндө өткөн айттым, онкологиялык жана ушул боор оорулары өтө көбөйгөн мезгил да биздин Кыргызстанда. Мына ушу боор оору боюнча менин да жүрөгүмдө өйүп жүргөн дарт бар. Бул эмне үчүн биздин Кыргызстанда ушул боорду операция кыла турган бир ушундай бир клиниканы ачса болбой беле? Ошол 35-40 миллион менен барышып, $1000 менен барышып, жарымы тирүү калып, жарымы каза болуп келип атышат да. Анан калганы келип ушул жерде каза болуп калып атат, калган балдарыбыз, кыздарыбыз. Мына ушундай бир клиниканы ачып, ошол аппаратураларды ушул жерге сатып келип, ошол врачтардан бир 10-дой, 20-дайды алып келип иштетип, биздикилер үйрөнгөнгө чейин. Мына ушул процессти эмне үчүн биздин маданият саламаттык сактоо министрлиги, биздин өкмөтүбүз эмнеге ушул иш-чараны ушул өркүндөтпөй келет, ушуну ишке ашырбай келет, мен түшүнбөйм да бүгүнкү күнгө чейин. Себеби бул боор оору акыркы 10 жылда биздин Кыргызстанда жайнап кетти. Мына бүгүнкү күндө дагы миңдеген биздин жердештерибиз, миңдеген балдарыбыз, балапандарыбыз ушул боор оорудан запкы жеп, азап чегип, бир буту аркы дүйнөдө, бир буту берки дүйнөдө турган мезгилде кол сунбасак болбойт, жардамды беришибиз керек. Мына жогоруда айткандай, жогоркулар ойлонгунча
Биз карапайым калк карап турбай кол сунушубуз керек. Мен да ошолордун бир катары мына кайрымдуулук канча концерт болду. Быйылкы жылда эле өзү бир 20дан ашык концерт болду. Ошолордун баарына жардамды берип атабыз. Артисттерибиз акысыз ырдап атышат, аппаратураны акысыз коюп атабыз. Филармониянын эшигин чоң кылып ачып койдук. Ким жардам сурап келсе, ошолордун баарына биздин эшигибиз ачык. Ошондуктан бул да биздин колубуздан келген жардам деп ойлойм. Рахмат, урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, эмне үчүн буларды алып келип алып мактандырып атасыңар деген кээ бир адамдарда ой болушу мүмкүн. Мындай эмес, себеби мындай айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле демекчи. Ушул агаларыбыздан үлгү алып, ушундай эжекелерибизден үлгү алып, биздин кыргыз эли, биздин атка минерлерибиз дагы ойлонсо деген жакшы ниетибиз бүгүнкү жакшы көрсөтүүбүздүн максаты болду. Ал эми дагы уланталы сиздерде ушул аппаратура боюнча дагы жанагы сооп иштери 100 сомду которуу боюнча ушулар боюнча кыска маалымат берип өтсөңүз, себеби бизге суроолор келип түшүүдө да. Бизде ушул азыр элге дагы жакшы маалымат катары айтып койгум келет. Эмнеге дегенде ошол кайдыгер карабаган кыргыздын намыстуу уул кыздары келгиле деген чакырыктарыбыз менен эле бирде эшикти таккылатып, бир дагы жардам сураган жокпуз. Анткени себеби ошол азыр эжекелерим айтып кеткендей эле ар бир адамдын милдети. Бул милдетибиз. Ошол себептен бул жасашлык зарыл болуп турат. Анан азыр бизден жалаң сунуштар менен гана жардамды бир гана жараткандан сурайбыз. Биз жөн гана себепкер боло алабыз, эгер себепкерлик дүйнөдө Аллах насип кылган болсо. Бүгүнкү күндө айылдарды аралап, ушундай мен баланчанын апасы болом деп кайрылуу жасап, марафондорду өткүзүп, ошол түшкөн марафондогу акчанын бирин дагы бербеген биздин замандаштарыбыз бар экен. Ошолорду барып кармап, сүйлөшүүлөрдү жасап, сен Кудайдан корккун, берде бирөө көз жашын төгүп отурат, өмүр менен өлүм ортосунда отурган адамдын үстүнөн акча жештик, сен бир адамдын этин жегениң менен барабар. Сен бул кадамга кайт деп, бүгүнкү күндө колубуз менен барып кармап, эскертүүнү берип, эл алдынан кечирим сураттыр. Биринчи Кудай кечирсин, экинчи мени элим кечирсин, жана ошол үй бүлөнүн ата энеси кечирсин деп кечирим сураттырып, анан жасап атабыз. Эми кече жакында ушул көрүнүш болду. Мына Ошто, Баткенде, Алайда бүттүк жакты ушу 7 дубанды кыдырып, марафондорду уюштуруптур. Ошол атын атабай эле коеюн эми ал жигиттин. Жакын арада ошол эми бул көрүнүш адамдын жүрөгүнө өйүтөт экен. Ошол үй бүлөнүн атынан сурап, марафондо 300 миңден ашык акча чогултуптур. Ошонун мен телефондо байланышууларым бүттүгү далили бар, мен өткүзүп койдум ал эменичи. Материал бул үлгү катарында башкага сабак болсун. Мындай кадамдарга барбасын деп бүгүн жакын арада ошол элден кечирим сураткан эмелер чыгат. Эми бул жерден айтсак 100 миңге жакын эле акча бар деп мага байланышта болуп атат, сүйлөп айтыпчы. Үй бүлөдөн сурасам, бир да жолу кыз менен байланышып сурабаптыр ошол ооруп аткан бир тууганыбыз менен. Бирок ага күйүмдүү болуп күнүнө 100 жолу ошол Аделинага жардам бергиле деп 100 жолу айтат, бирок Аделинанын өзүнө бир да жолу байланышып ден соолук сурайлы экен. Анан мен айтат элем, урматтуу бир туугандарым, бул кыйналып турган адамдардын үстүнөн акча жештикти сиз жумушка айлантпаңыз. Жумушум деп, ошондой биз дагы усукка, суукка күйүп, тоңуп жүрөбүз деп, мындай жумуш катарында сүйлөп аткан учурлар бар. Ошол үй бүлөгө 160 миң сомун таптыртып, кайтартып бердирдик да бүгүнкү күндө. Азыр алып барып үйдүнө берди тапшырып. Анан ошон үчүн ушундай бир кадамдардан кайтыңыздар. Аллах Таала көрүүчү, билүүчү зат. Бир видео камера тартып калса оңдонуп түздөнүп эмес, бизди 24 саат үстү-үстү камера тартып тургандыгын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Ошон үчүн аманатка кыянат кылуудан коркуп жашайлы. Рахмат. Сиздин оюңуз? Жанатан бери айтылып атпайбы? Мамлекет эмне үчүн жардам бербейт депчи. Мамлекетте деле эми жардам бергиси келет. Акча маселеси жетишпейт да бүт эле тараптачы. Биздин бюджет, мисалы үчүн Ош шаарынын бюджетин айтып атайын мен. Ош шаарында бир жылына 1 миллиардтын тегерегинде акча чогултсак, ошонун баардыгы келип эле мектептердин отоплениясине, ошон көктөндүрүү, тазалык, ошон иштерге кетет дагы өнүгүүгө бир 30 миллиондой эле акча ашат. Ошо 30 миллиондон жолдун ремонтуна, жана бир аз мектептердин же больницанын ремонтуна иштетет, башка акча жок да. Эгер акча болсо гана эми ошо акчаны бөлгөндө ушу биз депутаттар эл өкүлдөрү бөлөбүз. Бөлүп келгенде эле баары жетпей калат, анан отуруп калат экенсиң да. Көрктөндүрүүгө бир топ миллиондогон акча бөлүнөт да. Же мен жашагандан бери бир Ош бир көрктөнүп кеткен көрбөдүм да. Ошо баягы 30 жыл мурдагы Ош ошо бойдон эле турабыз. Же болсо Сулайман тобуз бир көрктөнгөн жок да. Эми ошол бирар жыл көрктөндүрбөй туруп эле бербейли ушу жардамды ушу муктаждарга. Дагы бир кошумчалай кетчү нерсе ушу. Мен кээде жаным кейигенде айтам да, бийликке
акча дүйнөсүн коротуп туруп келген адамдар коротконун кайра чогултуш менен гана алек болот деп ойлойм мен. Анан карапайым элди мен жөнөкөй мугалимдин арасынан чыккан депутатты көрө элекмин. Жөнөкөй мугалимдин арасынан бирөө чыгып, момунда эч кандай бир куруш тыйыны жок, бирок элге кызмат кылып жүргөн бийлик өкүлдөрүнү көрө элекпиз да. Ар биринин артында килтеген бизнеси башкасы бар. Бирок мен бир нерсени айткым келет, урматтуу элибиз, мына бийлик өкүлдөрүн күнөөлөп эле отургандын заманы эмес бул заман. Анткени бийлик бияка, бияк бийликке шылтоологондун заманы эмес. Азыркы күндө мына коомчулукта дагы бир маселе бар. Карапайым элди мына бийлик өкүлү өзү айтып өттү, чындыгында бийликтин бюджетине назар салып башыңызды кирип көрүңүз, чындап эле сиз да кыйнала турган абалда аяк деле. Бирок мен бир нерсени айткым келет, бийликтин азыркы чыгарып аткан мыйзамдарына карап отуруп, элдин бүгүнкү күндөгү соц тармактагы көйгөйлөрүн карап отурам да. Ой, түкүрсө мончо сом штраф экен, айдап койсо мончо сом штраф экен. Я сенин жаның кейип аткан болсо түкүрбө да анда, туурабы? Коомчулукка түкүрбө анда. Штраф төлөгүң келбей атабы, түкүрбө. Штраф төлөгүң келбей атабы, ремениңди так. Штраф төлөгүң келбей атабы, ичпе. Штраф төлөгүң келбей атабы, анда катуу айдаба. Ошондуктан могу Кыргызстаныбызды бир эле негатив менен эле эзгилеп, бийликте бийлик бияк дей бербей, келиңиздер. Жапатырмап биригишип, биз бийликке жардамчы бололу, бийлик бизге жардамчы болсун да, ортодо кимдир бирөө ортончу көпүрө болуп берели. Ато бири-бирибизди жамандап күнөөлөй бере турган заман болду, эми бүттү ал, өттү, кетти. Журтчулукка айтып кетким келип атат. Биздин элдердин чындыгында элдин тетиги айылдагы катмары азыр мен инилерим айтып кеткендей кыйынчылыкта турганын баарыбыз билип турабыз. Бирок ошол элди аралап көргөнүңдө кейисиң баягы оорубаган майып болбосо дагы анын жаны ооруп турган сезесиң да. Жаны деген баягы депрессияга түшүп, стресске түшүп, иш жок, өзүн жаман сезип, кандайдыр бир оорулар кай жери ооруганын билбей, ооруп атам деп өзүн жаман сезет, бирок кайсы жери ооруганын билбеген инсандар көп да. Ошон үчүн азыр моундай мыйзамдар чыгып атат. Психикалык ден соолук деп жаңы мыйзамга өкмөт да кол коюп, ведомство аралык деп бул ишти аткаруу боюнча аракеттөнүүнүн улуттук планы катары киргизди мамлекеттик деңгээлде. Бирок мен айткым келет, мына онкологиялык больницага барсак, ал жерде дагы майыптын категориялары боюнча жатышат, 1-чи, 2-чи, 3-чү категория деп. Бирок бир да ушуларга жакшы сөз айткан бир психологдун штатын көрбөйсүн да. Мен ошол психолог катары айткым келет эле, ушул биздин больницаларга, биздин мектептерге, биздин ошо интернаттарга, балдар үйлөрүнө бирден психолог штатты ачса, ошол жерде психологдор жакшы сөздөрүн айтып, ошолорго кайрат берип, ошолорго кубат, сабырдуулукту айтып, мондо Идрис инимдей сөзү шуурудай болуп оозунан төгүлгөн ушундай инсандар менен жолугуштуруп, уюштуруп, ушинтип турса элдерге баягы кайрат болуп жашоого болгон үмүтү дагы узарат эле. Эң сонун тема эжеке, бул боюнча биз дагы бир өзүнчө тема көрсөтүү даярдасак болот экен. Кийинки ой сизде? Мен азыр бир ой пайда болду да, эми биз бири-бирибизди күнөөлөбөй эле биз алдына карай жылышыбыз керек. Күнөөлөгөндөн биз эч нерсе утпайбыз, күнөөлүүнү издеп отура беребиз. Андан көрө ушул колубуздан, кимибиздин колубуздан эмне келет, кимге кандай жардам бере алабыз, ким эмнеге муктаж болуп атат, ошол муктаждыгын кантип бүтүрүп беребиз, кимдин ден соолугу кандай, кимде кандай мүмкүнчүлүк бар, ким кантип кимге кол суна алат, ушуну эле издешибиз керек. Турмуш өзү барып оңолгондо азыркы биз айтып аткан көйгөйлөр бийлик тараптан өзү эле чечилип калса керек деп ойлоймун да. Ага чейин биз бийлик аны кылбады, бийлик муну кылбады деп бийликти күнөөлөбөй, мына өзүбүздөн чыккан эле мүмкүнчүлүктү пайдаланып алдына карай жыла берсек жакшы болсо керек деген ойдомун да мен. Рахмат, биздин ушул сунуштар биздин үнүбүз жетип калган болсо биз дагы кубанычтуу болобуз. Жок, эми анча-мынча таарынычтарды айтып туруш керек. Себеби туура. Алга жылып атат, бүгүнкү күндө мына алга жылуу деген ушул да. Мына бирибизге бирибиз жардам берип, бирибизди бирибиз алдыга сүйрөп, бирибизди бирибиз баягы моралдык жактан, материалдык жактан колдоп атканыбыз бул албетте алдыга жылуу деп ойлойм. Эми албетте бийлик бутактарындагы отурган мырзалардын, айымдардын баарын күнөөлөөдөн алыспыз. Себеби бирок ошол эле мезгилде кайдыгер инсандар жок эмес. Кайдыгер инсандар жок эмес. Өзүнүн максат, милдетини түшүнбөй отурган инсандар да жок эмес да. Ошондуктан көч бара түзөлөт дегендей сөзгө кошулабыз, Ылайым биздин ушу бийликтин бутагында отурган мырзаларга, айымдарга да Кудай Таалам жүрөктөрүнө ыйман, ынсап берсин. Ушуларга да боорукерлик, мээримдүүлүк берсин. Биздин студиябызда сөз айтып коеюн дедим эле. Жипара мына үлүү болсун, эми ушул кызың менен уулуңду жашынакай кылып туруп тарбия бергин. Баягындай жүрөгүнө ыйман толтуруп дегендей, дилине дил кошуп дегендей,
жакшынакай тарбияларды берип ошолорду мына келечекте ушундай өзүнүн агаларындай, өзүнүн ушул аталарындай кылып тарбия берүү бул сенин милдетиң. Биз сени карап турбайбыз, дайыма жардам беребиз, колдоо көрсөтөбүз. Рахмат. Биздин ар бир көрсөтүүбүздө өзүнүн ушундай бир эмеректери, көрүнүк жарнактары менен бизге жардам берип жүргөн биздин Кыргызстандын дагы бир эң чоң атуулуу агайыбыз Аман агай отурат. Агай, сизде сөз. Мамлекет жагына келе турган болсок, кээ бир ойлор айтылып атат, бирок мен кичине мындай кошулбаган жерим бар. Биз бардыгыбыз адамзатпыз. Акылыбыз бар, эсибиз бар, бизди Кудай жараткан. Биз бардыгыбыз мындай бир бүтүн нерсебиз да. Ана ошол мамлекеттеги бийликтер каалаганын кыла берсин, биз бул жакта аракет кыла беребиз дегенде мен анчалык кошула бербейм. Мамлекеттеги бийликтер алар биздин чынын айтканда биздин кулдарыбыз болуш керек аларчы. Алар чындан биз ушунчалык аракеттер жасап аткандан кийин алар бизге кошулуп, биз менен биргеликте кызмат кылышы керек. Мен ошол үчүн жакындан бери Facebook'та мындай ойлор жаза баштадым. Керек болсо мынандай деген ой келет да, кайсыл форманы кабыл алсак экен деген. Мамлекет ушул система туура келбей атат дейт. Жок, сөз андай эмес. Сөз биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө, ар бирибиздин жүрөгүбүздүн ошол булак болуп десиңерби, же вулкан болуп туруп атылып турушу керектигинде. Биз ошондо гана биздин ошол сүйгөн мамлекетибизди неме кылабыз, өнүктүрөбүз. Ошончо жапа-тырмак аракет жасашыбыз керек. Анан кимдер туура эмес иш кылып аткан болсо бетине айтыш керек. Андай ушуну мен сактап кичине бир неме буну түздөп турайын, оңдоп турайын, анан ошонун артынан мен дагы артынан кетейин деген туура эмес. Биз бардыгыбыз нак сөздү айткыла, эмне болсоңор деле коркпогула да нак сөздү айтып туруп, кыргыз мамлекетин оңдойлук. Бул биздин жалпыбыздын мекенибиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таала Куранда айтат: "Аман нафса анил хава фа иннал жанната хиял маъва." Ким эгер өзүнүн нафсине тыя турган болсо, бейишке кире турган ошол адамдар дейт. Биз бүгүнкү күнү ушул бардыгыңыздарды угуп отуруп, мен ушул Кудайдын сөзү эсиме келди. Бул нафсибизди тыйыштан эле ушунун бардыгы келип чыгат деп ойлойм да. Себеп дегенде бүгүнкү күнү нафсибизди тыя албастан көп нерселерге биз ушундай душар болуп атабыз, башкаларга да жардам берүү бизде азыраак болуп атат да. Ушул биздин нафсибиз көп нерсени каалайт, бирок көп оюндарды каалайт, көп оюн зоок, тамдан тамды салууну, машинеден машина алууну каалайт. Ошолорду эле кыскартып, биз өз нафсибизди бир орто ченемге алып келе турган болсок, ушунун баары ордуна келет деп ойлойм да. Мен ушу кайрымдуулук фондунун жетекчисине Байматов Азаматка ыраазычылыгымды билдирем. Ушу Азамат аркылуу жерлүү, үйлүү болдум. Чыңгызга ыраазычылык менен, элиме ыраазычылык менен, Алла ыраазы болсун, ушулордун жардамы менен үйлүү болдум. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн негизги максаты Жупар Мамытов эжекенин 7 жашка чейин ушул жокчулуктун айынан ооруп калгандыгын, бутунун чыгып кетпестигинин айынан ушундай бир учурда азабын тартып жаткан учуру. Бирок жакшылыктуу элдердин жардамы менен үйлүү болуп жаткан чагы бул дагы жакшылык иш. Демек, сиздерге сабак болсун. Ар бириңиздер балаңыздар эмне үчүн бул 3 жашка чейин баспай калды, 4 жашка чейин баспай калды деп ойлонуп, кайдыгер карабастан көңүл буруп коюңуздар. Ошондой эле, урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшылыктуу иш жасаганга биз дагы шашылалы, жакшылардын жакшы жагын жашырбайлы. Биз көрсөтүүбүздү Идрис Айтбаев агайдын элге кайрылуусу менен жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Çayan çağatan kene bul çayandın mildete. Sen adamsın koyan te bürünü çakpati beçe. Adam bolup gelgen son ömürdü Kuday vergen son adam boydun kalalı. Adam bolup geldik bin anda Kur'an'a nazar salalı. Kulduğun urup Kudayga hıymandu yaşa ömürdün anan ahiretke varalı. Haleme bugünkü gördüm efirden gödöndü cık kuvanıç kapanım barın getirgen. Adamlar var ayrıkça jakşılık kılıp can düğünün rahat alıp kalışat. Allah vergen baylıktan muhtaçga kolun sunuşa üytandarın salışat. Ana şu bugün bergenin gemi ve bir de bir teyen ahirette buyursa canın arka barışat.
Ha bugün kalkım suyunçun ukkula meni barıngar Yaşıngar menin karıngar Üyüne bugün üyüne jetti jipar suyuna Halakandı çapkılagana bereke gelsin üyüleğe Handa jiparın ecem alıydı Tündügüngür türülüp keregeңir kerilsin Aylanаңар bütün el Ekөңірgө bütümür aşık bolup berilsin Avışkanız janыңda Andaң ынтымақ bolup jaşagın Bugün büttüğünü barında Kızыңız menen uğluңuz Demek oşolorduň alıydı Tarbiyalap turuңuz Çoğ oygundu baldarın alım bolsun ılayım Ataktankı bütelge malım bolsun ılayım Azamatтай bolbosa kalmamatтай bolbosa Kızmat üçün dayıma dayım bolsun ılayım Kızmat dese makul dep gere turgan bolseken Kızmat dese makul dep gele turgan bolseken Çыңгыз байке mokşoşup muhtaçlarga jardamın bere turgan bolseken Ak dilinen akbata ala turgan bolsa eken ene sütün oşollar aktagandan bolsa eken jalkolunup töşökte jatpagandan bolsa eken birliktin bütün elleri bütün kırgız yerleri baldarыңардын ertege maktagandan bolsa eken oşolordun baktına avışkaңар ekөңür esen aman baskıla birigip birge bir jaşap çıkkıla deymin mından soň mahabattın taktına oşondoy bolsun ılayım al eme gör armanım silergeň momундай sunуş kılayın Eli som eger berseňer berekesin Kudayım 500 kılıp kaytarat Bergen oşol akçaңdın berekesi zamatta biznesinde baykalat Halemeň 50 som berse kim biri Jaratkan akçaң orduna bereke menen beret da Bergen akçaң orduna üyüň örgön üyüle kut bereke gelet da Oşonduktan tıngdagın 50 som berip bereke 500 kütüp turbagın 50 somdun urmatı üyüңөрde bereke kut bereke kılganın oşonun de bilgile oşonduktan uşunday soğup kılıp girgile 50 somdun urmatı kim bilet 50 somdun urmatı 50 yıl ömür Kudayım koşup koyup gelgendir oşonduktan ayanbay jakşı bolup uşunday ardayıma bergen bil bere turgan bololu kızmat kılıp ayanbay gele turgan bololu Alatoğlu Kırgızstan kayrımdı çıksın buyursa mekenimden Ulgıstan Borikerler çıksa ken soğuptan ömür turguskan Oşondoy bolsun ılayım Har bir kılgan duavı jaratkanга jetseken Alatoğlu mekenden koyçu jamandık bari getseken